Кайырлуу күн достор. Бүгүн мен сиздерге үй шаңыруусуна дайындап көрсөтөмүн. Казак тилдеринин дамууна өз үлесүңүздү косуп, каналыма тиркелип коңгурооча белгисин басып коюуду да унутпаңыз. Кажеттүү мөлчөрдөгү сыйыр этин узунчактап жіңішкелеп туурап, бир нече кайтара жууп, канынан арылтабыз. Суунан сорулган эттин үстүнө туз, хуажауфен, соя туздугу жана жумуртканын агын куюп 2 мүнөттөй аралаштырабыз. Крахмал салабыз. Эң соңунан бир аз касык сүйүк майды коюп аралаштырып маринадтап коебуз. Азгынтай мөлчөрдөгү моорду алып суук сууда буктурабыз. Эндиги кезекте кажеттүү көкөнүчтөрдү туурап дайындап алабыз. Демдөөчү иретинде үй шаңыруусуга арналган дайын тузукту пайдаланабыз. Моор менен сабызды 1 мүнөттай ыстык сууда кайнатып сүзүп алабыз. Кызып турган майда маринадталган этти суунан арылганча жакшылап кууруп сүзүп алабыз. Казанга кайтадан сүйүк май куюп, үстүнө чеснокты жана да моор менен сабызды салып 1-2 мүнөт куурабыз. Онун үстүнө куурулган эт менен дайын тузлукту куюп, жакшылап аралаштырып куурабыз. Татымына карай туз жана 2 ас касык мөлчөрүндөгү сууду куябыз. Үстүнө кызыл жасыл бурчтарды салып 1-2 мүнөт чамасында кууруп алабыз. Минекей достор, осу менен үй шаңыруусу дайын болду. Міндеттүү түрдө жасап көрүңүздөр, сиздерге унайтынына сенемин. Каналыма тиркелип коңгурооча белгисин басып коюңуздар. Сиздерге оңой әрі тез жасалатын рецепттерди сунатын боламын. Назарларыңызга рахмет.